Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн 2010-жылы чыккан "Мен силердин мүрзөңөргө түкүрдүм" аттуу тасманы көрөбүз. Шаардан келген жазуучуну айылдык зөөкүрлөр топтолуп алып зордуктоого аракет кылышып, бирок кызга кандай мамиле кылышса андан 10 эсе жаман жооп алышат. Анда эмесе даяр болуп калсаңыз баштайлы. Тасманын башталышы шаардын алыс аймакка дүйнөдө эң көп сатылган унаалардын бири RAV4 унаасына олтуруп алып, жазуучу Дженнифер Хилстен бара жаткандыгын көрөбүз. Каарманыбыз атайын токойдо жалгыз жайгашкан үйдү ижарага алып, ижара ээси үйдөн 1 чакырым алыстыкта эч ким жашабайт, жалгыз коркпойсузбу десе, каарманыбыз мага так эле ошондой үй керек деп айтып, жазуучулук кесибинде көптөн бери илхом келбей, чөйрөнү алмаштырууну каалагандыгын түшүндүрөт. Дженнифер сапарын улап бара жатып ал жактан күйүүчү май куюп алууну каалап, 95-үлгүдөгү күйүүчү май 80 сомго көтөрүлүп кеткендигин көрүп аябай жини келди. Эми кандай болбосун, каарманыбыз күйүүчү майын куюп жаткан мезгилде ал жердеги бейтааныш адамдар Дженнифер менен учурашып, бир мезгилде дүкөндүн ээси Джонни келип каарманыбыз менен таанышууга аракет кыла баштайт. Бирок Дженнифер ал балага көңүл бургусу келген жок. Анткени каарманыбыздын максаты ал жерде жалгызданып, жаңы баштаган китебин толугу менен жазып бүтүү болчу. Ошондуктан Джоннинин аракетинен майнап чыкпай, ал жердеги адамдарга шылдың болуп калып кетет. Обан жана Каспий KZ жаңы уникалдуу сервис. Эми Мой.о аркылуу Каспий KZ'ге телефон номер боюнча акча которсо болот. Көз ачып жумгуча комиссиясыз пайдалуу курс менен. Ошондой эле Мой.о аркылуу Каспий QR менен төлө. Оңой жана тез. Ал эми казакстандыктар Каспий KZ аркылуу QR менен Кыргызстандан төлөй алышат. Болгону Мой.о же Каспий KZ гана керек. Барына ыңгайлуу, үйдөгүдөй. Мой.о Кыргызстандын бардык операторлорунун абоненттери үчүн. Дженнифер бул убакта көздөгөн жерине жетип, эң эле биринчи алып келген ичимдиктерин жайгаштырып, көптөн бери ушундай тынчтыкты каалап жүргөндүктөн эс алганча жумушун баштады. Убакыттын өтүүсү менен каарманыбыз туура чечим кылган экенмин деген тыянакка келип, жумушуна жакшы көңүл буруп, жазуусу дагы ылдамдай баштайт. Бирок айлана чөйрөдө эч ким жашабагандыгы менен аны бирөө аңдып жаткандай эле сезилип, кээ бир учурда талдардын арасынан чытыраган үндөр чыгып, бирок каарманыбыз ал нерсеге көп деле маани берген жок. Кечинде Дженниферди аңдып жаткандар чындап эле бар экендигин түшүнөбүз. Анткени ал үйүндө ич кийими менен жүрсө, бөтөн бирөө келип сырттан камерага тарта баштайт. Эч нерседен кабары жок каарманыбыз эртең менен чуркап дене көнүгүүлөрүн жасап, токойдун так эле ортосунда көптөн бери каралбай калган эски үйдү көрөт. Дженнифер ал үйдүн ичине кирип, бирок ичинен эч кандай кызыктуу деле нерсени таппай, кайрадан үйүнө барып бети колун жууйн деп жатса, суу чыкпай жада калса, ажытканасы дагы иштебей калгандыгын көрөт. Анда каарманыбыз уюлдук аппараты менен жумушчу чакырып жатып, байкабай уюлдук аппаратын сууга түшүрүп алды. Бир мезгилде ал жерге акылы бир аз кемирак Мэтью деген бала келип, бузулгандардын бардыгын оңдоп, ажаткананы дагы ишке киргизген мезгилде каарманыбыз кубанып кетип эле анын бетинен өбүп коет. Бирок Дженнифер сууга түшкөн уюлдук аппаратын канчалык ургатканга аракет кылбасын, ал такыр эле иштебей койду. Бул окуялардан кийин биз балык алып жаткан учурун видеокамерага түшүрүп жаткан балдарды көрөбүз. Бул балдар каарманыбызга буга чейин күйүүчү май куюучу жайда жолуккан балдар болчу. Көрсө Мэтью да алардын досторунун бири экен. Анан дагы каарманыбызды түн окумда камерага тарткан алардын бири Стэнли экендигин билебиз. Анткени ал буга чейин Дженниферди тарткан учурун көрсөтүп мактана баштайт. Анда Мэтью дагы ал менин бетимден өбүп койду, сыягы мени жакшы көрөт окшойт. Мен ага жактым деп акыл эсинин кемдигинен сүйлөп жатса, бул сөздөрдүн бардыгын уккан Джонни жини келип, буга чейин Дженнифер аны менен таанышпай койгондугуна ачууланып, шаардык кыздар негизи эле жаман болот. Бирок чындап кааласам аны менен оңой эле таанышып аламын, эмне мага ишенбей жатасыңарбы? Мына мен силерге көрсөтөм деп досторунун арасында убадасын дагы берет. Бул убакта уюлдук аппараты иштебей калган каарманыбыз үйүндө эмне кылышын билбей, же бирөөгө дагы коңгуроо кыла албай, зеригиштүү олтурган мезгилде эшиктен даңкылдаган үндөр чыга баштайт. Ошол мезгилде эле ал жерге Джонни достору менен кирип келди. Алар Мэтьюну дагы өздөрү менен алып келишип, сен досубуздун жасаган иши үчүн акча төлөбөй коюпсуң го? Эмне бетинен эле өбүп койсом жетиштүү деп ойлоп жатасыңбы десе, каарманыбыз чочуп кетип, аябай коркуп, мен акча бергичиң деле өзү качып кетип калды, бул жака эмнеге келип алдыңар? Мен тартип сакчыларды чакырып койдум, алар азыр келип калат, болбосо жигитим дагы келем деген. Бул жерден кетип калгылачы десе, келген балдар эчтекеден корккон жок. Анткени алар Мэтью аркылуу каарманыбыздын уюлдук аппараты иштебей калгандыгын билишет экен. Анан дагы Джонни, эгер сенин чындап жигитиң болгондо, сен мындай алыс жерде жалгыз жашамак эмессиң. Анан дагы кызык, сен өзү жакшынакай кыз экенсиң, анан дагы шаардан келип бул жакта эмнеге жалгыз жашап жүрөсүң? Биздин айылыбыздан сага эмне керек десе, каарманыбыз өзүнүн жазуучу экендигин айтат. Анда Джонни сөзүн улантып, силер шаардыктар аябай эки
жүздүүсүңөр. Биз шаарга барсак жаман көрүп айылдан келген мырк деп айтасыңар. Өзүңөр болсо каалаган учурда айылга келесиңер, анан дагы бизди айылдык балдар деп тоготпойсуңар. Биздин деги силерден эмнебиз кем десе каарманыбыз аны менен буга чейин таанышпай койгондугу үчүн кечирим сурап, бул окуялардын бардыгын Стэнли камерасын өчүрбөй тартып жаткан. Биз ушул жерде ал жерге келгендердин бардыгы аябай мыкаачы зөөкүр балдар экендигин түшүнөбүз. Анткени алар жалгыз Дженнифер ыйлагандыгына карабай аны ар түрдүү ыкмалар менен шылдыңдап, жада калса өлтүрүп салабыз деп коркутуп бир мезгилде Джонни тапанчасын дагы көрсөтөт. Бир мезгилде Дженнифер Стэнлинин көзүнө ачыштыра турган суюктукту чачып ал жактан качып кеткенге мүмкүнчүлүк болду. Бирок каарманыбыз токойду жакшы билбегендиктен артын карабай башы болгон жакка чуркап, алдынан адамдардын чыкканын деле байкабай аларды сүзүп кулайт. Көрсө ал жерде жергиликтүү тартип сакчы Сторк үйдү ижарага берген Эрл менен аңчылык кылып жүргөн экен. Дженнифер тартип сакчыны көрүп катуу кубанып, ага болгон нерсенин бардыгын айтып, Сторк өзүн тааныштырып, мен сизге жардам беремин деп Эрлди ал жерден кетирип кайрадан окуя болгон жерге барышат. Бирок бул убакта үйдө эч ким калбай, бардыгы кетип калышыптыр. Ошол мезгилде Сторк каарманыбызга жардам бергендин ордуна кайрадан ар кайсы суроолорду берип, сиз шаардан келип алып, балким ар бале болуп өзүңүздү көрсөткөндүрсүз. Ал балдар жөндөн жөн бул ишке барбаса керек, кунаачын көзүн сүзбөсө бука жибин үзбөйт да. Мен деле азыр сизди көргөндө оюма бир эле нерсе келип жатат деп кайрадан каарманыбызды коркутат. Ошол мезгилде эле эшиктен эчтеке болбогондой Джонни достору менен кирип келди. Көрсө бул тартип сакчы болуп иштеген Сторк өзү зөөкүрлөрдүн башчысы экен. Ошондуктан ал мыкаачылыгын көрсөтүп Дженниферге жаман мамиле кылып, ал эле эмес Дженниферди ар тараптан кармашып Мэтьюга буйрук бере башташат. Бирок Мэтью бул нерсени такыр эле каалабай, ал ишке баргысы дагы келбей, каармандарыбыз аны уртокмок алып эле көңүлү келбеген ишти жасатат. Мындан соң алар Дженниферди эшикке алып чыгып, Стэнли аны коркутуп, сен менин көзүмө ачыштыргыч чачтың, эми биз сени думчуктуралы. Бирге бир болушубуз керек да деп каарманыбыздын башын сууга сала башташты. Андан соң ар кимиси өзүнүн ишин кылып, Дженнифер кыйналып басуусу дагы оорлошо баштайт. Бирок ал ага карабай акырындап болсо дагы качып жөнөп, каармандарыбыз Дженниферди кайда бара алмак эле деп акырындан басып артынан ээрчишип, көпүрөгө келип калган мезгилде мына эми эч жакка бара албайсың. Акыркы күнүң ушул экен деп Сторк аны атууга камданат. Бирок Дженнифер ошол жерде көпүрөдөн сууга секирип кетет. Анда зөөкүрлөр аны таппай калышып, бир канча убакыт күтүп олтурса деле Дженнифер суудан чыкпай. Каармандарыбыз айласы кетип суунун агымын издешип, бирок эч жерден табышпай. Сыягы ал сууга чөгүп өлүп калды окшойт, бир күнү денеси суунун жээгине чыгышы мүмкүн. Ошондуктан күн сайын бул жакты кезек менен кайтарып турабыз. Анан дагы ал жашаган үйгө барып кийим кечесин, буюм тайымдарын бардыгын жок кылгыла. Унаасын дагы чачып майдалап жок кылышыбыз керек деп Сторк бардыгына буйругун берип, анан дагы Стэнли тартып жаткан камерадагы кассетаны алып талкалап салат. Анткени Сторк өзү тартип сакчы болгондуктан алардын кылмышына далил болчу нерселердин бардыгын жок кылыш керек эле. Ошондуктан каармандарыбыз ишке киришип, дароо эле кийим кеченин бардыгын өрттөп, унаасын дагы майдалап таанылгыс кылып жоготуп коюшту. Сторк эртеси күнү үйдүн кожоюну Эрлге ачкычты алып келип, ал кыз кечеги окуядан кийин кетип калды деп калп маалыматты берет. Мэтью болсо бул окуялардан кийин өзүн аябай эле жаман сезип, көзүнө Дженнифердин элеси көрүнүп, башынан өткөн окуяны эстеген сайын кыйнала берет. Сторк болсо кадимкидей эле жашоосуна кайтып, кечинде үйүнө барса анын боюнда бар аялы жана кызы бар экендигин көрөбүз. Башкалары деле кадимкидей жашоосун улантып, эчтекеден кабатыр албай бул убакта арадан бир ай өтүп кеткен болот. Бир күн эле Стэнли Джонни менен Эндиге чуркап келди. Ал кыйкырып эле менин камерамды уурдап кетишти, анын ичинде кассета бар болчу. Буга чейин Дженнифер менен болгон окуяны тарткан кассета бар эле десе, Джонни жини келип, аны Сторк сындырып салбады беле десе, Сторк башка кассетаны сындырган деп айтып берет. Бул окуялар бүтүп ошол эле түнү Джонни үйүндө турса, анын эшиги такылдап, каарманыбыз эшикке чыкса өлгөн чымчыктын денеси жатыптыр. Анда Джонни коркуп кетип эле колуна тапанчасын алды. Ал ар тарапта аткылап, бирок эч кимди таба албай, ал жерден Дженнифердин бут кийимин көрдү. Эртеси күнү Сторк жумушунан үйүнө келип, аялына гүл белек кылып, көп учурда жумуштан үйүнө келе албай калгандыгы үчүн аялынан кечирим сурайт. Анда каарманыбызга аялы сага кат келиптир деп кассетаны көрсөтөт. Кассетадагы Стэнли деген жазууну көргөн Сторк катуу жини келип дароо эле жөнөп кетип, Джоннинин үйүндө чогулган каармандарыбызга келип эле ызы чуу сала баштайт. Анткени Сторк кассетаны Стэнли жөнөттү деп ойлоптур. Бирок Джонни аны токтотуп, менимче бунун бардыгы Мэтью кылып жатат. Кече менин үйүмө дагы Дженнифердин бут кийимин таштап кетиптир. Ал өзүн болгон окуяга күнөөлүү сезип жатат окшойт деп Мэтьюну издеп жөнөшөт. Бул убакта Мэтью түшүнүксүз бир эски жайда ойгонуп, эки жагын караса ал жерде каарманыбыз Дженнифер олтуруптур. Көрсө буга чейинки окуялардын бардыгын Дженнифер тирүү калып жасай баштаган экен. Аны көргөн Мэтью же ыйлашын же кубанычын билбей андан кечирим сурай баштап, мен сенин тирүү каларыңды билгемин, мен аларды токтотууга аракет кылдым. Анткени мен мындай жаман ишти жасап
окшаганда каалаган эмесмин. Сураныч мени кечирип койчу деп эле өңгүрөп ыйлап баштаса, каарманыбыз жини келип анын мойнуна жипти ороп муунта баштайт. Көрсө Дженнифер 1 айдан бери жок болуп, зөөкүрлөрдөн өч алуу максатында даярдык көрүп жүрүптүр. Одного прощения мало. Стэнли менен Энди бул убакта токойдо Мэтьюну издеп жүрүшкөн. Алар кайда барбасын Мэтьюну эч эле табышпай, бир мезгилде токойдогу эски үйдү көрүштү. Бул үйдү Дженнифер дагы тасманын башында эрте менен чуркап жүргөн мезгилинде көргөн эле. Көрсө каарманыбыз 1 айдан бери ошол үйдө жашап, токойдогу жаныбарларды кармап жеп жан багыптыр. Бир мезгилде Дженнифер Стэнлинин алдынан чыгып, ошол мезгилде Стэнли капканга буту менен чалынып, ал жака Энди келген мезгилде Дженнифер аны уктата чабат. Ошентип бир нече убакыттан кийин капканга буту сынган Стэнли талда байланып турган абалда ойгонду. Анда Дженнифер колуна камераны алып, мына эми мен сени тасмага түшүрөйүн. Бирге бир бололу да деп камераны коюп, зымдан атайын илмек жасап, анын көзү жабылбай тургандай кылып зым менен тарттырып салат. Андан соң каарманыбыз Стэнлинин көзүнө балыктын майын шыбап, бир аз сабыр кылып турсаң көзүңдүн оорусу жок болуп калат деп ал жерден кетип калды. Ошол замат эле балыктын майынын жытына каргалар учуп келип, Стэнлинин көзүн чокушуп, өзүн коргой албаган Стэнли ошол жерде көз жумат. Бул убакта эски үйдүн ичинде байланып жаткан Энди дагы өзүнө келген болчу. Ал буга чейин Дженниферди сууга тумчуктургандыктан каарманыбыз Эндини дагы ошого ылайыктап жасап, алдына суу толтуруп, сууга адамдын денесине эрите турган кошумчаларды кошот. Андан соң Эндини кел эми сен дагы бир сууга чөмүлдөп, кайра-кайра башын жанагы сууга салып, анын бети ээрип баштап, Энди тирүүлөй кыйнала баштады. Акыр аягы Эндинин дагы башы толугу менен сууга малынып, ошол жерде көз жумат. Мындан соң каарманыбыз Джоннинин жумушуна калп эле күйүү жумай куймуш болуп барып, аны дагы уурдап кетип, Джонни ойгонсо кийимдери жок жыңала чабалдап байланып туруптур. Бирок ал дагы деле каарманыбызга кенебей, мени азыр кой бербесең өлтүрүп саламын деп кыйкырынып, Дженнифер жини келип анын тиштерин бирден сууруй баштайт. Андан соң каарманыбыз эгер сен бир мүчөңдү башкара албасаң, демек анын сага кереги жок экен деп кесип салды. Эми кезек зөөкүрлөрдүн башчысы Сторкко келди окшойт. Дженнифер үчүн аны деле кармап кетиш эч кандай кыйынчылыкка турбай, унаасынан Сторкту уктата чаап, аны дагы токойдогу эски үйгө алып барат. Сторк ойгонгон мезгилде анын абалы такыр эле оор экен. Анткени ал дагы кийими жок абалда байланып, анан дагы арткы тешигине мылтыкты тыгып коюптур. Дженнифер анын жанына келип, мен сиздин үйүңүзгө бардым, бактылуу аялыңыз жана кызыңыз бар экен. Эми элестетиңиз, кызыңыз дагы 5 зөөкүрдүн колуна кармалып менин абалыма түшсө эмне болот? Сен мындай учурларды ойлонбойсуңбу десе, Сторк кечирим сурай баштайт. Бирок каарманыбыз эми кечирим сураганда пайда жок, анткени кылгылыктын бардыгын кылдыңар. Сенин тагдырың Мэтьюнун колунда деп алдында уктап жаткан Мэтьюну ачып, жип кыймылдаса мылтык атыла тургандай кылып жипти Мэтьюнун колуна байлап коет. Андан соң каарманыбыз сыртка чыгып, алдыда боло турган окуяны күтүп эле олтуруп калды. Бир мезгилде Мэтью ойгонуп, эчтекени билбей эле колун тартып жиберип, мылтык атылып, экөө тең ошол жерде өлөт. Достор, бул тасманы чыгаргандыгымдын себеби акыркы учурда өлкөбүздө эмнелер эле болуп жаткандыгын бардыгыбыз көрүп турабыз. Ошондуктан бирөөгө кандай жамандык кылбайлы, ал бизге сөзсүз кайтып келерин билели. Андыктан достор, колубуз менен дагы, тилибиз менен дагы эч бир адамга зыян жеткирбей, андан көрө жүрүм турумубуздан айлана чөйрөгө пайда гана тийгизели.